Баткен облусунун Тажикстан менен чек аралаш аймагындагы Аксай менен Көкташ айылдарында 3 күндөн бери абал ойдогудай эмес. 13 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехтанабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан. Ага Аксай тамдык жолунун курулушуна тажик тараптын нааразылык билдирип, бири-бирине таш ырытканы себеп болгон. Кечке жуук өмүрлөрүнөн кооптонгон элдин өтүнүчү менен Аксай айылындагы аялдар жана жаш балдар убактылуу Баткен шаарына көчүрүлдү. Кече түштөн кийин кооптуу болгон атыш болуп, элдерди пасыракка качырууга мажбур кылыштылар да тажиктер. Ошентип бияктан мэрия тараптан маршруткалар бар да, келдик шолор менен. Айрымдары тууган уруктарына жеткирилген айтылууда. Жалпысынан чек аралаш аймактагы айылда жашаган 500гө жакын адам коопсуз жайга чыгарылган. Бизге ошол кесиптик техникалык лицейге 100 жаран жайгаштырдык. Айрыкча тууган уруктарына кетти. Жергиликтүү элдер да алып кетип атты, бирден семья. Жана бир семья дагы бир үй бүлө 100 адамды үйүндө багатат. Ал эми чатактардан улам жарадар болгон 3 кыргызстандык Баткен облустук бириккен клиникалык ооруканасында биринчи күнү көкүрөк тушуна ок тийип операция жасалган 31 жаштагы Баткен облусунун тургунунун абалы оор бойдон калууда. Ал учурда жандандыруу бөлүмүндө. Экинчисинин далысына, ал эми үчүнчүсү милиция кызматкери, анын бутуна ок тийген. Алар учурда травматология бөлүмүндө дарыланууда. Бул элдин жашоо, бу жерде шахмат жашайбыз, граница өтө оор, элдин жашоо кыйын, бирок жашаган жерибиз болгондон кийин жашайбыз, чыдайбыз. Чек арадагы кырдаал чатактын биринчи түнүнө караганда 14-нөн 15-ине караган түнү тынч өттү. Чек ара кызматынын маалыматында жергиликтүү эл 14 мартта түнкү саат 10 чамасында үйлөрүнө тарап кетишкен. Бүгүн жаңжал чыккан аймакта абал салыштырмалуу туруктуу, топтолгон эл дагы жок. Бул маселе бүгүн эле пайда болуп калган эмес. Бул мен билгенден bir 20 жыл, 30 жылдын ар жагыны белгилейт. Бул түрткү болгон, бул баягы Аксай тамдыктын жолуну салуу болуп чыкты. Ошол жерден башталды. Андан сырткары бул шагыл Аксайдын шагыл алуу маселеси дагы көтөрүлгөн. Эми эки тараптуу немелер бар. Ошону биз азыр муну маселени курчутпай, элдерди ынтымакка чакырып, бирок маселелерди чечкенге бир аракет кылышыбыз керек. Аксай тамдык жолу Кыргызстан территориясында өзү жолду курууга бизде мүмкүнчүлүк барбы, же болбосо укугубуз барбы? Мен ойлойм. Бул биздин территорияда, биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Окуянын жеринде эки өлкөнүн вице-премьерлери баштаган өкмөт өкүлдөрү жүрөт. Алар 14 марттан бери сүйлөшүүлөрдүн 2 раундун өткөрүп, тараптар абалды жөнгө салуу ниеттерин билдирди. Кыргыз-тажик чек арасындагы түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча биргелешкен тергөө топтору да түзүлдү. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков учурда эл арасында түшүндүрүү иштери Кыргызстан менен Тажикстандын жергиликтүү бийликтери тарабынан жүргүзүлүп жатканын билдирди. Негизинен элдердин арасында деле мындай терс, мындай радикалдуу ойлор жок. Кыргыз тараптан дагы, Тажиктан тараптан дагы андай жок. Бирок маселелер боюнча азыр каралып атат. Эми бир жыйынтыкка келебиз деген оюм бар. Шарттар жөнүндө азырынча айтыш эрте. Шарттар чечилиш керек. Чечилгенде дагы кыргыз тараптын кызыкчылыгын, тажик тараптын кызыкчылыгын эске алган чечимдер болуш керек. Коомдук коопсуздукту сактоо үчүн ушул тапта окуя болгон аймакта чек ара кызматы менен тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бирок жол мурдагыдай эле Кыргызстан жана Тажикстан тараптан жабык. Илейлек районунан облустун борборуна каттагандар азыр тосулуп турган жолго альтернативалуу курулган Көкташ, Аксай, Рабат жолу менен жол тандабастарда каттап жатышканы айтылууда. Жүк ташуучу унаалардын каттоосу үчүн ал жерде азыр калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы да кабарланат. Чынара Нурсеитова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.